Саламатсыңарбы, сүйүктүү окуучуларым? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы акылдуу кыз. Бир заманда Сарыбай деген 40 жыл хан болуптур. Күндөрдүн биринде элин чогултуп, 40 жыл хан болдум. Көрөр күнүмдү көрдүм, ичер суумду ичтим. Өлөрүм калды, өсөрүм калган жок. Менде аласаңар болсо айткыла. Көзүмдүн тирүүсүндө берип котулайын. Көзүм өткөндөн кийин баарыңар чогулуп, ичиңерден бирөөнү кан көтөрүп алгыла, деди. Эли, жок, сиз өзүңүз коюп кетиңиз. Сиз бизге 40 жыл хан болдуңуз. Сиздин сөзүңүздү угабыз, дешти. Сарыбай хан, жок, өлүүнүн сөзүн тирүү ыйлабайт дептир. Мен өлгөндөн кийин сөзүм дагы өлөт, деди. Эл көнгөн жок. Ханды өзүңүз көтөрүп кетсеңиз экен, деп чуулдап туруп алышты. Ошондо Сарыбай хан, менин 11 жыл жолдош болгон Акшумкарым бар. Мен өлгөндөн кийин 3 күнгө чейин тамак жебей, канатын какпай жатат. 4-үнчү күнү элди жайып, Шумкарга жем берип учурсаң ал бирөөгө конот. Ошол адамды хандыкка көтөрүп, Акшумкарды ханга бергиле. Менин арманым, артымда бала калган жок. Болбосо Акшумкар элди айланып учат беле. Бирөөнүн колуна өтүп барат беле, деди. Арадан көп күн өтпөй Сарыбай хан өлдү. Акшумкар айтканындай 3 күнгө чейин жем жебей, канат какпай аза күтүп жатты. Ошондо эли чогулуп, 4-үнчү күнү Акшумкарга жем берип учурушту. Акшумкар элди айланып жүрүп, акыры бир койчуга конду. Айрымдары койчуну хандыкка көтөрбөйбүз, деп чыр чыгарышты. Айылдын аксакалдары Сарыбайдын тирүүсүндө убадабызды берип сураган элек. Айтканыңызды орундатабыз деп ишендиргенбиз. Сарыбай өлгөндөн кийин баштагы сөзүбүз боюнча Акшумкарды учурдук. Акшумкар койчуга конду. Койчуну хандыкка көтөрөбүз, дешти. Аксакалдардын сөзүн эл жактап, койчуну хандыкка көтөрүшүп, Акшумкарды ханга берди. Койчу адилдик менен эл сураган түзүк хан болду. Колунда жок кембагал кишилерге мал бөлүп берип, казынадагы кийимдерди таратып берип турду. Бирок ар жума сайын казынага кирип ыйлап чыгуучу. Эл мунун себебин түшүнө албай, бир күнү, ханым, эмне үчүн казынага кирип ыйлап чыгасыз, деп сурашып калышты. Ошондо хан, казынада көп дүйнө бар. Суй салган түлкү ичиктер бар. Жайылган атилес шайы бар. Алтын күмүш баары бар. Ошонун ичинде менин койчу багымда кийген кол калгыс жыртык, жамаачылуу эски кийимим да бар. Мен ошону көрүп ыйлап жүрөмүн, деди. Эли, баракелде, хан. Али ошонуңузду унутпай жүргөнүңүзгө рахмат, дешти. Хан бир топ жылдарга чейин эл сурап турду. Бирок аял алган жок. Байлардын, чоң хандардын кыздарын көңүлүнө жактырган жок. Эли ханга келип, сиздин бойдок жүргөнүңүз жакшы болбойт. Артыңызда ордуңузду басаар бала калсын. Бала калбаган Сарыбай ханды көрбөдүкпү, дешти.
Хан бул сөзгө көнгөн жок. Эли хандын оюна койгон жок. Ошондо хан айылындагы кыздарды чогултуп 3 ооз табышмак айтты. Күн батыш менен күн чыгыштын ортосу нече күндүк жол? Асман менен жердин ортосу нече күндүк жол? Калп менен чындын ортосу нече күндүк жол? Жандырмагын жандырып келүүгө 3 күн мөөнөт берип, тапсаңар да, таппасаңар да, күнүгө 2 мал келип жооп айтып тургула, деди. Кыздар табышмакты таба алышпай күндө 2 мал хандын үйүнө чубап барып кайтып жатышты. Бир күнү талаадан отун алып жүргөн чортаман кедейдин чолок этек кызы: "Эжекелер, күндө 2 мал чубайсыңар, кайда барып жүрөсүңөр?" деп сурап калды. Анда бир кыз: "Эминеден айланасыңбы? Отунуңду алганды билсеңчи", деди. Экинчи бир кыз: "Койчу, бул байкуш дагы угуп калсын", деп хандын табышмагын айта кетти. 3 күн мөөнөт берди эле, 3-күнү бүттү, таба албай бара жатабыз, деди. Кедейдин кызы: "Эжекелер, мен дагы силерге кошулуп барайын", деди. Кыздар кошуп ээрчитип алышты. Хан: "Табышмакты ким тапты?" деп сурады. Кыздардын эч кимиси үн чыгарбастан турушты эле. Кедейдин чолок этек кызы тура калып: "Ханым, табышмагыңызды мен чечтим", дегенде хан: "Чечкениңди айтчы", деди. Кыз: "Күн чыгыш менен күн батыштын ортосу күн үчүн 1 күндүк жол. Анткени күн эртең менен чыгып, кечинде батат. Жолдо конуп түнөп жүргөн күндү көрбөдүм. Экинчи табышмагыңыз асман менен жердин ортосу каш менен кабактын ортосундай. Анткени кашыңызды көтөрүп, өйдө карасаңыз асман, кабагыңызды түшүрүп, ылдый карасаңыз жер көрүнөт", деди. Үчүнчү табышмагыңыз калп менен чындын ортосу 4 гана эли. Кулак менен укса калп, көз менен көрсө чын. Кулак менен көздүн ортосу 4 эли ыраактык бар, деди. Хан табышмагын таптырып жиберип: "Эми бир 3 ооз табышмак айтайын. Ошо табышмакты тапканыңызды алам", деп табышмагын айтты. Кордук деген эмне? Мундук деген эмне? Зарлык деген эмне? Дагы 3 күн мөөнөт берди. Кыздар үйлөрүнө барып, күндө 2 мал келип, бир да бирөө табышмакты чече албай, убара болуп кайтып жатты. 3-күнү күнү хан кыздардын табышмагын сурап, таба албагандар үчүн кыздардын башын алмакчы болду. Ошондо мурунку табышмакты тапкан кедейдин чолок этек кызы туруп: "Ханым, сөзүңүзгө кулдук. Табышмагыңызды таба албай калган үчүн кыздарга айып жок. Баарыбыздын башыбызды алган жатасыз. Ичибизден таап кетсе, баардык кыздар ажалдан калган турат. Бирок ал кызды сиз чаңган турасыз", деди. "Жок", хан айтат. "Жок. Бир сөзүм 2 эмес, табышмакты туура тапкан кызды алам", деди. Анда кедейдин чолок этек кызы: "Эмесе мен таптым", деп чече баштады. "Кордук деген оору болот. Муңдук деген өлүм болот. Зарлык деген жокчулук деген сөз, ханым", деди. Хан табышмакты тапканына ыраазы болуп, ал кызды жанына алып калып, калган кыздарды үйлөрүнө жиберди. Кыздар ажалдан калдык деп сүйүнүшүп, үйлөрүнө кайтышты. Хан кедейдин кызын жакшы кийиндирип, нике кыйдырып, аялдыкка алып: "Эми ургаачыдан акылдуусу экенсиң. Башка бирөөгө акыл үйрөтпө.
Акыл үйрөтүп койсоң анда экөөбүз эрти катын болбой калабыз, деди. Бир күнү хандын бир жигити күнөөкөр болуп айласы кетти. Айылдагылар хандын аялына барып айтсаң акыл таап ошол куткарат дешти. Жигит хандын аялына муңканып келип, ханга күнөөкөр болуп калдым деп акыл сурады. Аялдын боору ооруп, жигитке акыл үйрөтүп, кимден үйрөндүң десе, мен экенимди айтпа деп жиберди. Жигит аялдын үйрөткөн акылы менен кутулуп кетет. Аны хан билип, ким үйрөттү? Айткының, айтпасаң өлтүрөм дегенде коркконунан, сиздин аялыңыз айтты эле, деп чынын айтып берди. Хан аялына келип, убадабыз бар. Мен ыраазы болоюн, сен мага ыраазы болгун. Азыр көптүр жолдош болуп бирге турдук. Эми минтип тактымды кой, таажымды кой. Андан башка сүйгөнүңдү алып кет, деди. Аялы: жакшы болот, бул сөзүңүзгө рахмат. Мен бир тамак жасайын, бирге отуруп ичели, андан соң кетейин, деп тамакты жедирип, аракты берип, ханды мас кылып, уктатып, тактысын, тажысын калтырып, эки аргымакты арабага коштуруп, ханды арабага салып, даңгыр жол менен чаңызгытып, коңгуроону шарактатып алып жөнөйт. Бир шаарга барганда хан көзүн ачса, аялы жанында, өзү бир башка шаарда жүрөт. Хан чочуп кетип, ой мени эмне кыласың, десе аялы: ханым, сөзүңүз эки болбосун. Тактымды кой, таажымды кой, башка сүйгөнүңдү ал дедиңиз. Таажыңызды, тактыңызды калтырдым. Андан башка сүйгөнүм сиз экенсиз. Сизди алып келдим, деди. Хан өзүнүн сөзүнө жыгылыштуу болуп, аялы менен бирге туруп калган экен. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма. Хан үйлөнүү үчүн кыздарга кандай шарт койду? Биринчи суроо. Экинчи суроо. Кедейдин кызы табышмактарды кантип жандырды? Үчүнчү суроо. Хандын аялы жигитке кантип жардам берди? Төртүнчү. Хан аялы менен эмне себептен ажырашпай калды? Мына ушул 4 суроого жооп берип, дептерге жазабыз. Андан сырткары чыгарманы көркөм окуп жана мазмунун айтып беребиз. Жана китебибизде акылдуу кыз деген жана кыздардын сүрөтү турат. Ошол сүрөттү чагылдырып, тартып, мугалимге жиберебиз. Көңүл бөлгөнүңөргө чоң рахмат. Саламатта болгула балдар.